Мына бул катар тизилген сыйлыктар болгону 11 жаштагы Эржан Жакшылыковго таандык. Ал 8 жашынан бери шахматка кызыгып, сабактан тышкаркы убакта шахмат эримине катышып келет. Талбаган эмгек каалоонун күчтүүлүгү ага чемпиондукту алып келди. Учурда облустук республикалык мелдештерди эсепке албаганда 10дон ашуун эл аралык мелдештерде баш байгени багындырган. Жакында эле Испанияда өткөн дүйнөлүк чемпионатка катышып, алдыңкы оюнчулардын катарына кирген. 2018-жылы Кыргызстандын чемпионатында биринчи орун алып, Испанияга барып, Сантьяго де Компостела деген шаарына барып, дүйнөлүк чемпионатына барып, жакшы катышып келдим. Бул активдүү катышкан үчүн Испаниянын Фидес берди. Эржан үй бүлөдө 3 бир туугандын кечүүсү. Алгач анын ата-энеси спорттун карате боюнча эримине катыштырганына карабай, анын шахматка болгон кызыгуусу күчөгөн. Конок келгенде, достор келгенде кез-кезде шахмат ойноп калчу элек. Ошол учурда көрсө Эржан уулубуз шахматка кызыгып, өзүнчө бир ички дүйнөсү шахматка жакындап, ошол спортко бир өзүнүн ыгы бар экен да. Анан биз тим койдук. Ошол учурда стройкада болуп аткан, үйдө отурган иштеген балдар менен ойноп калчубуз. Акырындан жүрүп отуруп, өзүнөн өзү эле машыгып кетти уулубуз. Кусейин Карасаев атындагы лицейде сабактан тышкары комуз, би, теннис, шахмат жана башка эримдер бар. Ар бир окуучу өз жөндөмүнө жараша эримдерди тандап алат. А бирок бардык эле окуучу мугалим каалагандай ийгиликтерди багындыра албайт. Эржан Жакшылыковдун мугалимдери анын ар бир жеңишине кубанып, моралдык жактан колдоп келишет. Акыркы катышым ийгилиги бул Испанияга барып 202 окуучунун арасынан 25 орунга ээ болуп келди. Негизи Эржан бул шахматка катышканы сабакты да жакшы алып, чогуу бир алып кетет. Жакшы тырышчаак, жакшы окуйт өзү. Бир эле шахматтан эмес, негизи өзүнүн тарбиясы дагы, өзүнүн жүрүм туруму дагы бул абдан жакшы сапаттарга ээ деп айтам. Ушуну менен ушундай улана берсе, буюрса жакшы көптөгөн ийгиликтерге жетет деп ишенебиз. Өзү жаш болсо дагы бир катар мелдеште жеңүүчү аталган Эржан Жакшылыковдун мындан ары дагы машыгуусун токтотпостон, келечекте дүйнөлүк мелдештерде өлкө желегин желбиретсем деген тилеги күч. Айзат Анарбекова, Айбек Турдакунов, ысыкөл жаңылыктары.